Өкүл Алишер Абдрахманов эң алыскы шайлоо участкаларынан кабар алды. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахманов кечээ 22 сентябрда облустун эң алыскы айылдарындагы Лейлек районунун Жаңы Жер айыл аймагындагы шайлоо участкаларында болуп, шайлоочулар үчүн түзүлгөн шарттар, участканын тийиштүү жабдуулар менен жабдылышынан жеринен таанышты. Алишер Абдрахманов өз сөзүндө Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине шайлоону уюшкандыкта өткөрүү боюнча даярдоо жана уюштуруу иштеринде материалдык техникалык жактан камсыз кылуу, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулар үчүн керектүү шарттарды түзүү, участкалык шайлоо комиссияларында өзгөлтүксүз электр энергиясын камсыз кылуу, электрогенераторлор менен камсыздоо боюнча жергиликтүү жетекчилерге бир катар тапшырмаларды берди. Белгилей кетсек, Баткен облусу боюнча 215 шайлоо участкасы бар. Шайлоочулардын жалпы саны 288.169 шайлоочуну түздү. 2020 жылдын 22 сентябрына карата район шаарлардагы участкалык шайлоо комиссияларына форма 1 боюнча 357, ал эми форма 2 боюнча 7134 арыз келип түштү.